Динге келгенде көп сүйлөп калышат да, менин оюмча депчи. Кээ бир илимдер бар. Мисалы мен чыктым дагы так медицинада адам ооруп калса, врачтар уколду колго сыят могул жерге. Анан жан башка саят. Так, мен ушул жерде оюм бир аз башкачараак. Шприцти алып туруп, могу жүрөккө мындай анан саяш керек десем да, мисалы, анткени канды айландырат, анан бат таасир этет десем да. Айтат да алар, сен айнып калыпсың дейт. Эмнеге дегенде, сенин айтып атканың бул илимге туура келбей атат, бул акыйкатка дал келбей атат дейт да. Кезалик, диндин көз карашы боюнча деле ушундай. Сен оюңду айтканыңда, ошол оюң динге салганда азыркыдай эле түшүнүп келип калат. Ошого яны адам сүйлөп атканда маани бериш керек. Сен оюң айта турган жер болот, оюң айтпай турган жер болот. Эми катып айтканда сен оюңду ошол бышырып чейдей тургандай бир жооп чыгыш керек да ошол жерден. Мен көп көрдүм ушунучу. Диний иштерге келгенде менин оюмча, эми ага барбайлы, ажыга барбайлы, эми жакшы иштерге сарптап койсо боло берет менин оюмча. Анан намаз окуу менин оюмча жок, кереги деле жок. Эң башкысы жүрөк таза болсо болду. Эмне дейсиң эми аны? Yani же пикири туура эмес анын, пикир менен күрөшөйүн десең. Же илими жок, ушундай бир адамдар бар да жашоодо. Пикири яны аралашып кеткен ушундай адам. Каша. Вот такаббур